Салам, урматтуу YouTube каналым коноктору, сиздер менен Әсел Женалиева. Бул видеода сиздер менен сустав оорулары жөнүндө кеп кылабыз. Сустав оорулары бул азыркы күндө аябай көп кездешкен оорулардын катарына кирет. Бул оору менен эркеги да, аялы да, жашысы да, карысы дагы көп адамдар азыркы күндө ооруп жатышат десем жаңылбайм. Бул оорунун пайда болушунун себеби түздөн түз 3 себебин айтып берейин да. Биринчиси бул гени деп коет экен. Бул атадан балага өтө турган оору болуп саналат. Но ошол эле учурда дагы менин атам ооручу, мен да ооруймун, муну менен эчтеке кылганга болбойт эмес, муга да кам көрүшүбүз керек экен. Экинчиси бул суук тийгенден пайда болот экен. Үчүнчүсү бул оор нерселерди көтөргөндөн, оор нерсе же болбосо такыр кыймыл жок болгондон да сустав ооруйт экен. Ушул 3 ооруга тең эгер сиздердин тамагыңыздардын составында суставтардын витамини жок боло турган болсо, организмиңерде шлак көп боло турган болсо, бул оору кыш бетер күч алат экен да. Эми сиздер менен карайлы. Сустав бул эмне? Карасаңыздар, биз сиздер менен мондагыдай биздин сөөктөрүбүз бар. Сөөктөрүбүздүн баары тең биздин эмне кылат? Внутренний каркасыбызды түзөт. Ушу сөөктөрдүн ар бир жиликтердин баары тең, омурткадан баштап эки сөөктүн бириктире турган нерсенин баары тең хрящевой тканьдан турат экен. Эгер биздин сиздер менен хрящевой тканьыбызды именно питание бере турбаса, анда ар кандай суставтардын оорусу пайда болот экен. Сиздерге наглядный пример мына мондагы картинкадагы 3 сүрөттү көрсөтөм. Бул жаңы сустав ооруп баштаганда мына мондай болот экен. Воспаляция деп акырындан бутуңуз, колуңуз зыпылдап ушундагыдай ооруй баштайт экен. Бара-бара ал жерден эмне боло баштайт? Воспаление болгондон, организмге питание жетпегенден, сиз ага мондай жаңы башталып кетканда кайдыгер карап койсоңуздар, ал мондагыдай болуп, жиликтин баштарын баары монтип желе баштайт дагы. Эки жиликтин башы бири-бирине сүрүлө баштаганда жана нервке кыса баштаганда биздин катуу суставтарыбыз ооруп баштайт экен. Андан кийинкиси, эгер ал өтүшүп кете турган болсо, организм вырабатывать эткен даже хрящевой тканьды суставтарыбыз отторжать этип, организм өзү кабыл албай баштайт экен. Ошондон различный оорулар пайда болот экен. Аябай организмде көп кездешкен суставтардын канайсам оорусу бул колдорубуз, манжаларыбыз ооруйт экен. Бул оору өтүшүп кетсе, полиартрит оорусуна да алып келет. Экинчиси бул биздин эки тизебиз экен. Анткени ушул тизебиз именно биздин чоң өзүбүздүн массабыздын баарын көтөрүп, жана чоң постоянно кыймылда жүргөн сустав болуп саналат да. Бул суставтарга мисалы мен силерге пример келтире кетейин. Сиздер билесиңер, кальций, мондагыдай кальций деген минерал бул организмдеги бүт сөөктөрдүн витамини дейбиз. Но бул жерден карасаңыздар, эгер организмибизге кальций жетпегенде 149 оору пайда болот да. Эң биринчи кальций бизге сөөккө керек эмес. Эң биринчи кальций мээге, жүрөккө, сосудтарга керек экен. Эгер бул 3 органга кальций жетпесе, кальций сөөктөн алат да, бүт 3 органдын дефицитин покрывать эте баштайт экен. Сиздердин задача бул жерден суставтарыңардагы ушул кальций сөөккө керек сыяктуу суставтарга да витаминдер керек экен. Сайбирам Wellness'та кандай сонун продукциялар бар. Бул продукциялар менен 80-деги адамдарда результат алды. Ушул продукциялар менен эркеги да, аялы да менин практикамда мага келип, рахмат, бутум жакшы болуп калды, колдорум жакшы болуп калды деген отзывдарды көп угамын, көп кездештиремин. Менде постоянно алып колдонуп, ичип, чуркап басып калдым, тизем какшабай калды деген адамдар, клиенттер көп. Эми ошондой результатка жетиш үчүн эмнелерди ичишиңиздер керек. Ошо менен бөлүшөйүн. Сайбирам Wellness'та суставтардын жакшы кыла турган мондагыдай 4 продукциябыз бар. Бул кайсы продукциялар? Биринчиси бул лимфосан артро. Лимфосан артро хрящевой тканьдагы организмде шлактар, туздар, бөйрөк жакшы иштебегенден туздар организмде чогулат экен дагы, ошол эң биринчи очередте суставтарды талкалап буза баштайт экен. Лимфосан артро коллаген бар составында. Туздар хрящевой тканьды восстанавливать этип, организмде скопление болгон шлактардын баарын чыгарганга сонун жардам бере турган сорбент. Экинчи продукт бул эпам 31, анан суставный чай. Бул эки продукция организмде воспалительный процесс снимать этип, хрящевой тканьды восстанавливать эткенге
шарт түзө турган продукт. И эң главный продукт десем, муну биз хондроитин и глюкозамин деп айтабыз. Хондроитин, глюкозамин, эгер кальций бул сөөктүн витамини боло турган болсо, бул жердеги эки жиликтин башындагы хрящевой ткань именно ушул витаминден турат экен. Канчалык сиздер бутуңуздар, колдоруңуздар, суставтарыңыздар оорубасын десеңиздер, анда хондроитин, глюкозамин сиздерге сонун жардам бере турган продукт. Бул хрящевой тканьды восстанавливать этип, иммунный системаңарды көтөргөнгө жакшы жардам берет. Тышынан сүйкөгөнгө да кандай бальзамдарды колдонсоңуздар болот. Негизи адамдар качыш керек обезболивающий бальзамдардан. Анткени ал тизеңиздерди кургатып, временно, убактылуу гана орунду басып, нервный системасын баарын талкалай турган продукт болот. А Сайбиров Wellness'тан мындагыдай 3 түрлүү продукция кантип суставтарга жардам берет. Универсальный корень деген бальзамыбыз, мунун составында 16 түрлүү чөптүн тамыры жайгашкан. Бул сүйкөгөнүңүздө местный иммунитетти көтөрүп, воспалительный процесси снимать эткенге сонун жардам берет. И эки түрлүү бальзамдар, булар обезболивающий эмес, булар восстанавливающий бальзамдар. Бул составында бул хондроитин, глюкозамин деп атпаймынбы? Ушул витамин дагы бул майздын составында бар. Хрящевой тканьды восстанавливать эткенге жардам берет. А бул продукт болсо составында сера бар да, сера воспалительный процесс снимать этип, суставтарга кам көргөнгө сонун түздөн түз жардам бере турган компонент болуп саналат да. Эгер сиздер суставтарым оорубасын десеңиздер, эгер сиздер көбүрөөк кыймылда болгум келет, көбүрөөк кыймылдаганда суставтарымдай оорубасын десеңиздер, жана ушул ооруну профилактика кылам десеңиздер дагы, лечение кылам десеңиздер дагы, ушундагыдай комплексный подход сиздердин суставтарыңызга сонун жардам берет. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, биз менен болуңуздар, көптөгөн информацияларды, ден соолукка пайдалуу информацияларды угуп турасыздар. Сиздер менен Айсель Жейналиева, Сайбиров Wellness компаниясынын бизнес партнеры. Пока.